Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин Кутматан көрсөтүүсүндөгү дагы бир биздин кыргыз маданиятына өзүнүн салымын кошуп келе жаткан чолпон жылдыздарыбыздын бири. Кыргыз маданиятына өзүнүн өзгөчө салымын кошуп келе жаткан ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын башкы директору Кыргызбай Усмонов агайыбыз бүгүн бизде конокто болмокчу. Биз буюрса сиздерге сонун маекти куруп беребиз. Бизден алыстабай бирге туруңуздар. Саламатсызбы агай? Куш келипсиз. Саламатчылык. Биздин ушу ордолуу ош жерге бизге эмне иштер менен келип калдыңыз? Эми Кудайдын буйругу менен мына биз ош жергесине биз отчеттук гастроль менен келип отурабыз. Мындан 5 жыл мурда келдик эле, 18-жылы. Мына быйыл өзүбүздүн баягы пландаган максат менен ошол элет жергесиндеги адамдарга, айылда жүргөн адамдарга, ошондой эле биздин Борбордон сыртта жашаган адамдарга дагы бир жакшы руханий маанай тартуулоо үчүн атайын келип отурабыз. Өзүң билесиң, акыркы жылдары биз Борбордогу ушул филармониянын артисттери, драма театрынын артисттери, опера, балет театрынын артисттери, жеке эле чыгармачыл инсандар мына алыска гастролго чыкканга мүмкүнчүлүк болбой калган. Мунун баары эми шартка байланыштуу. Анын баары өзүңөр билесиңер, анын жол киреси, анын жатаканасы, анын ичип жеген дегендей сыяктуу. Бирок биз ошого карабастан азыр өзүбүздүн күчүбүз менен мына маданият министрлигинин колдоосунда, биздин өкмөттүн жетекчилеринин колдоосунда биз атайын ушул пландаштырып, мына ушул гастролдук сапарга келип, мына буюрса экинчи борборубуз ош жергесине келип отурабыз. Абдан жакшы өзгөрүптүр ош жергеси. Бул экинчи борборубуз. Бул жер касиеттүү. Мына Сулайман тоонун астында турабыз. Мен ойлоп атам, биздин ушул отчеттук гастроль жакшы өтөт деп ойлоп атам. Биз келгенде эле бизге кабар келди. 16-сында, 17-синде, 18-inde 3 күнгө билет жок. Кандай кылып бизге билет таап бересиңер депчи. Аны айттык, эми ушундай эл жакшы көрсө эмне кылабыз? Аны ошол Кудай буйрса гастролду жакшы өтөт деген ойдобуз. Мына ошондой максатта мына сиздер келип отурабыз. Албетте, азыр эле маегиңизде сөздүн арасында ош аябай өзгөрүптүр дедиңиз да? Көптөн бери ошко келе элек окшойсуз, Жок, мен өзүм алайдамын да. Мен оштон келгенде аэропорттон келем дагы андан эле түз эле баягы алайга түзөтүп кетебиз да. Анан оштун ичин көп көрбөй калабыз. Ошондуктан ош жергесинде азыр көп жаңылыктар бар. Аны мен сыртынан билем. Бирок ошентсе дагы баягы ичиндеги көп жанагы өзгөрүүлөр, жаңы имараттар, жаңыша баягы көчөлөр, ошол сыяктуу инфраструктура деген өзгөрүп турат эмеспи? Ошондуктан булардын баардыгы мындай көздү кубандырат да. Эми бара-бара алдыга жылыш керек да. Жандуу үндүн таасири кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Эми албетте, бул жандуу үндү жандуу үн көтөрүл деген бул биздин инициатива болчу. Улуттук филармонияда биз анда Алтынбек Аскарович, биздин министрибиз экөөбүз чогуу иштегенбиз. Ал бизде көркөм жетекчи болчу. Биз жандуу үндү токтотконбуз. Быйылкы жылдан баштап фонограмма жандуу үн эмес, фонограмманы токтотконбуз да жандуу үн көткөнбүз. Ошон үчүн 1-январдан баштап баардык жерлерде фонограмма токтотулуп, жандуу үн менен ырда баштадык. Албетте жандуу үн болгон жакшы. Өзүңөр көрөсүңөр, бул концертте бүт жандуу үн менен ырдаган ырчылар гана ырдашат. Ошондуктан жандуу үн керек. Анткени фонограмма деген бул кээде көз боомочулук да. Ал деген жерде көп нерсе бар. Ал үчүн текст жатташ керек. Ал үчүн ошол музыкалык терең билимдүү болуш керек. Бизди көп учурларда ушундай жана фонограмма менен кичине мындай көзөмөлчүлүк болуп келгенде, ушунун баары кичине туура эмес болуп калган. Эми баары ордуна келди. Филармониядан ошол жандуу үнгө атайын мыйзам чыккандан кийин солисттер, ырчылар кыскарды болуш керек. Кандай болду? Эми ал жерде мындай да, ал жерде кыскарган жок. Бизде негизинен Улуттук филармониянын солисттери бизде жумушка кабыл алганда жогорку билимдүү, жандуу үн менен дагы, башка үн менен дагы ырдай турган солисттер кабылданат. Анткени биздин артисттерибиз баардык тилде ырдашат. Ошон үчүн бул жагынан бизде проблема болгон жок. Кайсы билими жок, окубаган, именно жанагы музыкалык билими жоктор, алар фонограмма ырдаганда баягы тактика, ритмге түшпөйт да. Ошолор кыйналат, а биздин артисттер кыйналбайт. Баардыгы профессионалдар. Профессионалдар да. Абдан жакшы экен. Эми биз чыгармачылыктан сырткары чыгалып, өзүңүздүн жеке жашооңуз жөнүндө сүйлөшөлүчү. Алайдын уулу болом дедиңиз, Айтуу биздин Алай жерген. Эс алууга бул жака тез келип турасызбы? Албетте, мен эми кичимекен болгондойн туулган жердин топурак алтын дейт. Мен эми тоодо чоңойгом.
тоонун өзүнчө баягы аурасы болот, тоонун өзгөчө керемети, ал жакта айылдын турмушу башка. Албетте анын баары биринчи ат менен байланышкан. Ат минип, тоого чыгып, кой кайтарып, мына ушу кымыз ичип, баягы ысык нан жеп, бул өзүңөр билесиңер. Ошондуктан биздин айыл өзгөчө, мында айылдын башы, жайлоодой болгон жер. Мен дайыма өзүмдүн айылымды сагынам. Ата-энеме дайыма барып турам. Ошондуктан мен алай ушу жергесинде төрөлгөнүмө өтө сыймыктанам. Дайыма айтып калам, ушу мен микробу жок тоолордун арасында төрөлгөнүмө мен өтө ыраазымын депчи. Ошондуктан дайыма мен айылга тез барып турам. Ал жакта бир туугандарым бар. Биз 11 тууганбыз. Ошолордун эң улуусу мен. Мен тез айылга барып каттап турам. Кабар алып турабыз. Мына жакында эле келип кеткенмин. Кыргыздын ушу тоонун арасында чоңойгон чыныгы эр азаматтын аты дагы эмнеге мындай өзгөчө атта көпчүлүгү суроо берсе керек? Ким койгон атыңызды? Мени мындайда көпчүлүгү сурайт. Мен Караколдо иштедим да. Биз Москвадан мен театралдык окуу жайды бүткөндөн кийин эле Каракол шаарына барып калдык. Барып калса да Кыргызбай дегенде эле айтат, сен эмне калмаксыңбы дейт. Же болбосо башка жерге барсак, же казаксыңбы дейт. Ошо казактар, башка улуттар Кыргызбай деп коет да. Анан менин атымды чоң атам койгон. Мен чөбөрөмүн, орусча айтканда правнукмун. Мен өзүмдүн атам, анын атасы Осмон атам, анын атасы Торубай деген. Мен ошол атам, мен төрөлгөндө мен өз бага болгон. Мен ошо чоң атам колунда чоңоюп, мен атым көп жыл бою 2 жыл кыраан болуп жүргөн. Мен митркам 2 жылдайын алынган. Кыраан болуп жүргөн. Анан кийин Масмандан түшсө да койбойсуңар атыңарды, анан сельсоветтен келет да. Митрке бериш керек да. Анан берген энем, менин уулум кыргыздын бай болот дегенде эле секретары корккондон эле Кыргызбай деп коюп койгон. Жазып койгон дейт. Амир деген байка ошону дайыма айтып калчу эле. Сени Торубай аксакалдан коркконубуздан эле сен атыңды Кыргызбай деп кошуп жазып койгом. Сен азан чакырылган атың болгон эмес, ошондой деп коюп тамашалап калат. Ансыгарында менин атым ошондой болуп калган. Айыл эли биргеликте коюлган ат Торубай болот. Ошондой. Абдан жакшы экен. Балдарыңыз сизди тартып чыгармачылыкка ыктагандар барбы арасында? Жок, мен чыгармачылыкта мен балдарым экөө тең башка системага кетти. Бирөө финанс тармагына кетти, бирөө ошол военный тарабына кетти. Бизди тарткан жок. Албетте мен келинчегим да өзүмдүн курсташым, ал дагы Кыргыз Республикасынын эл артисти, биздин Кыргыз улуттук драма театрынын белдүү актрисасы. Экөөбүз тең ушул тарапты тандап алганбыз, а балдарыбыз болсо биз тарткан жок. Кудайга шүгүр, неберелерибиз бар. Бар жакшы. Неберелериңизден ыктайм, ушул тарапты кыргыз маданиятына салымын кошом дегендер болсо эмне дейсиз? Эми алар билбейм, жаштар азынча билине элек алар. Билине элек. Эгер чоңойгондо билинсе аларга каршылык жок. Ал жаштар деген баарына баягы үлгүрүш керек да. Мындай талантчагы да болуш керек. Андан сырткары өзүнүн кесибине да ээ болуш керек дегендей. Азыркы учурда креатив деп коет го, заман болуп. Балдардан баарын күтсө болот. Эгер андай мен тияка ошо искусство тарабына өтөм десем, мен эч качан аларга мындай чолтоо болбойм. Сыртыңыздан көрүнгөндө, теледен көргөндө аябай мындай олуттуу киши көрүнөсүз да, бирок жаныңызга келип маек кылганда ачык, шайыр эле киши экенсиз. Жашоодо биздин көрөрмандарга айтсаңыз, негизи кандайсыз жашоодо? Мен жашоодо мен абдан жөнөкөймүн. Жөнөкөйлүк жакшы көрөм да. Негизи адам жөнөкөй болгон жок, жакшы да. Анан кээде эле биз бир звание алганда, наам алганда эле ошондой сүйлөгөнүбүз, баскан турганыбыз өзгөрө бере калат да. Анан кээде бир кызматка келгенде ушинтип калабыз. Кресло бузуп баарыбыздычы. Андай мүнөз менде жок дээрлик. Деги эле мен өзүмдүн тукумумда, өзүмдүн баягы зээнимде андай жок да негизиненчи. Анан эми ар бир адам жөнөкөй болуш керек. Мен айрыкча мен кайсы коллективге барбайын, ошол коллективди абдан сүйөм. Мына мен азыр иштеп аткан коллектив Улуттук филармониянын жамааты мен үчүн абдан бир өзгөчө коллектив да. Мен баарын жакшы көрөм, баарын ушунчалык урматтайм. Өзүмдүн бир тууганымдай, өзүмдүн жаштарды болсо мен балдарымдай көрөм. Анткени ушундай болуш керек да. Азыркы учурда жетекчи болуш абдан кыйын. Мурункудай, давай, ал кел, кет, тигиндей, мындай деген болбош керек азыр. Андай заман өткөн. Азыр ар бир адам менен адамча сүйлөшүшүң керек, бала менен баладай сүйлөшүшүң керек. Эми илгерки заман ушундай бир мода болгон. Ошондуктан азыркы жетекчилердин дагы жетекчилик касиети эң биринчи адам болуш керек. Анан кийин жетекчи болуп, баарына тегиз болсоң эле мындай
элге жагасың, эл менен иштешесиң. Ошондуктан мен өзүмдүн коллективим үчүн сыйлайм. Агай ушундай жөнөкөй, ушундай адамгерчилик сапатыңыздан жазбай жүрө бериңиз. Биздин эфирге дагы убактыңыздын таардыгына карабай келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Биздин көрөрмандар үчүн дагы бир жакшы сөзүңүз болсо айтып өтсөңүз болот. Эми биздин көрөрмандарыбыз ар бир чыгармачылык ишинен өзүнүн жаккан, өзүнүн көрөйүн деген көрөрмандар болот. Албетте мен жалпы эле ошо кыргыз көрөрмандарына кааларым, ошо кыргыз маданияты, кыргыз профессионал искусствосу дайыма эч качан бөксөрбөсүн, толуп турсун, жаңы ошо таланттар чыксын, жаңы сымдар чыксын. Бул биз төөлүк эмеспиз. Ошондуктан дайыма биз ошондой адамдардын баарын тарбиялап, өстүрүп, ошолорго биз чыйыр жол салып беришибиз керек. Бул биздин милдетибиз. Ошондуктан менин кааларым, азыр жашоо жакшы. Мына Кудай буйрса жакшы учурда жашап атабыз. Мына биздин ушул ажообуздан баштап, мына биздин ар бир жетекчибизге чейин мына баарыбызга көңүл бөлүп, мына заман азыр жакшы жагына кетип атат. Мына ушул заманды Кудайга шүгүр деп, жакшы ойлонуп, жакшы сөздөр сүйлөп, жакшы көз караш менен бардык тармакты иштеп кетсек, бардык тармак өнүгөт. Ошон үчүн мен баарыңыздарга кааларым, дайыма ушундай оюн зоокторго келип тургула, жакшы мыкты ырчылардын ырларын угуп тургула, мыкты спектакльдерди көргүлө, мыкты ырларды угуңуздар. Ошондой эле ушундай жакшы передачалар менен силер менен көрүшүп туралы. Аман болуңуздар, урматтуу биздин кыргыз көрөрмандары. Кыргыз элибизде дайыма тынччылык болсун, аманчылык болсун, эч качан согуш болбосун. Рахмат агай сизге. Ал эми урматтуу көрөрман, биз сиздер менен убактылуу коштошобуз. Кийинки маектерде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.